والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Teala'ya çeksiz maqtovlar, söýütü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam dualar olsun. Jana jalpybızga Allah Teala'nın tınçlığı, rahmeti, jana berekesi bolsun kalap salamdaşamın. Allah Teala har bir insanға akıl es bergen. Oşol akıl es menen her bir insan Allah Teala'nı tanıuga, Allah'ın ilimin alууga özü hareket kılış gerek. Kaysyl bir jerge paygambar jetpegen, kaysyl bir jerge davat jetpegen bolsa da Allah Teala bergen akılı menen Allah'ını tanıganга özü mildettүү. Aga akılı özü paygambar deyip, akıl özü davatçı deyip. Özü oylonu körse, жашоодо турган нерсеси, ичкен жегени, болаткан табияттагы кубулуштардын баарысын bir zat жараткан го деп өзү деле ойлонуп эле Аллах Тааланы Роб экендигин, жаратуучу экендигин ойлоп жетсе болот эле дейт да. А бирок Аллах Таала инсандарды ошентип тек койбостон пайгамбарларды жиберди. Пайгамбарлардын жолун жолдогон сахабалар, алым уламалар, табииндер бүгүнкү күндө пайгамбарыбыздын мээнети, пайгамбарыбыздын доору бүткөнүнө канча болду? 14 кылым ашты. Бирок пайгамбарлык иш, дин жеткирүү, дин үйрөтүү, дин жайылтуу иши токтогон жок да, Кудайга шүгүр. Ошондуктан урматтуу туугандар, ушундай бир кененчиликте, ушундай бир барчылыкта мамлекетибиз өзү колдоп жардам берип аткан маалда биз динибизди жакшылап үйрөнө албасак, Кудай сактасын, кээ бир өлкөлөрдө ушундай кысым өтө күчтүү да. Каалаган инсандар мечитке келе бербейт. Каалаган эле адам сабак бере бербейт. Ошондуктан экен азыр кененчилик маалда Кудайга шүгүр деп эле илим алып, дин үйрөнүп, намаз окуганды үйрөнүп, шариятты үйрөнүп алсак, өзүбүзгө эле жакшы. Аллах Таала Курандагы эң алгачкы аятты түшүргөн кезде дагы Икра, оку деп түшүргөн да. Дават кыл, же болсом сразу эле бир илимди окуп кет, башка да эмес, балким биринчи очередь эмне кылган? Пайгамбарыбызга Жабраил периште келип үйрөткөн нерсеси Икра болгон. Оку деген. Аллах Таала бул Алак сүрөсүнүн эң алгачкы 5 аятын түшүргөн. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Икра бисми раббикаллази халак, халакал инсана мин алак. Икра ва раббукал акрам аллази аллама бил қалам. Allamel insane ma lem ya'lem. Sadaqallahu azim. Alaq suresi, Iqra suresi dep koyabız kendimize. Uşul sürenin en başkı 5 ayatı Peygamberimizga en birinci düşkön ayat. Bul ayatta Cebrail perişte Peygamberimizni boğruna bekem kısıp oku deydi. Okugandı bilbeyin deydi. Dağı bir ilet boğruna bekem kucaktap kısıp çıkıp durup oku deydi. Dağı okugandı bilbeyin deydi. Üçüncüsünden Peygamberimizni Cebrail perişte bekem boğruna kısıp sıkıp koy verip okuyun degende vahiy menen Allah Taala Peygamberimizga uşun 5 ayatты okuganga mümkünçülük beredi. Iqra bismi rabbikellezi halak. Jaratkan Rabbimdin atı menen oku. İşte öyle жүрөрбестен, акча эле деп жүрөрбестен окугун дейт да. Jaratkan Rabbimdin atı menen oku. Okuganda dagы эң birinci bizdi jaratkan, bizge ырыскы берген, bardan жоктон бар кылган, bardan жок кыла турган затты окуп үйрөн, Rabbimди таны дейт да биринчи жүрөттө. Халакал инсана мин алак. Уюган кандан insandı jaratkan Rabbimdin atı menen oku. Cansız bir üzüm et, uyugan bir tamçı kanda insandı Allah Taala jaratıp koydu da. Sök bütörüp içe karın, kançalagan müçölөр, akıl жетпейт da. Allah Taala'nın tabiatı, Allah Taala şantip jaratuvchi sıfatı menen koyup koydu. İnsandı bir uyugan kandan ele 360'tan aşık müçöl verip, kançalagan organdardı, içe karındарды jaratıp, жүрөктү насос кылып, бөйрөктү фильтр кылып жаратып койду да. Ошол Rabbimdin аты менен окугун дейт. Iqra ва раббукал акрам. Danışman Rabbimdin аты менен oku. Allah Taala'nın danışmandуулугу
Siz menен биздин акылыбыз жетпейт агачы. Кээде акылың жетпеген нерселер болуп кетет го, таң калып кала бересиң а. Бизде эмне дейт? Там бердим деп коет, оңой элечи. Жок, там бердим эмес. Кудай Таалам ушундай даанышман зат. Биздин акылыбызга сыйбай турган нерселерди кылып коет да керек болсочу. Ошондон экен Аллах жаратты, Аллах кылды дешибиз керек. Аллази аллама бил қалам. Аллах Таала калем менен жазганды үйрөттү. Аллах Таала инсанды жаратып эле тым койбостон жазганды да үйрөттү. Алламал инсана ма лам я'лам. Жана инсан билбеген нерселерди дагы үйрөттү. Сиз менен биз билбеген нерселерибиз көп болчу. Мектепте окудук, көчө көрдүңүз, эл көрдүңүз, ал жак бардыңыз, бул жак бардыңыз, бизнес кылдыңыз, дыйганчылык кылдыңыз. Көрбөгөн нерсени көрүп, билбеген нерсени үйрөнүп, акыры эмне болот адам? Акылы толуп, бышып жетилип атат да. Мына ошон экен Аллах Тааланын инсанга берген жакшылыгы экен. Инсан өзү билбеген нерсени Аллах Таала үйрөтөт экен. Кээде инсан өзү акылы жетпесе дагы Аллах Таала табиятынан бүтөрүп коет экен да ошол нерсегечи. Кудум эле төрөлгөн наристе энесинин көкүрөгүн издеп, ошол жерден сүт ичишин ал билеби? Акылы жетеби? Негизи жок. Жаш бала наристе болгонун эмне кылды? Аллах Таала өзү наристе билбесе дагы Аллах Таала ошол наристенин табиятына бүтөрүп койду да. Ошол жерде сенин рызкың бар депчи. Ошол сыяктуу кээ бир нерселерди туугандар, адамдар бири-бирине үйрөтпөсө дагы табияттан Аллах Таала эмне кылып экен? Ошондой илхам кылып коет экен да. А бирок биз ошондой илхамдардын бирин дүйнөгө корото атабыз да. Мага ушундай илхам келип атат деп эле иштеле кылып жүрө бербестен кичине окуш керек туугандар. Дыйканчылык өз жолу менен, устачылык өз жолу менен, соода саттык өз жолу менен. Ошолордун катарында Аллах Таала берген убакыттын бир бөлүгүн биз өзүбүздүн акыретибиз үчүн, алдагы бир молдо үчүн же болбосо бир кишилердин пайдасы үчүн же бир диндин пайдасы үчүн эмес, эң биринчи очурөттө дин шариятты окуп үйрөнгөндүгүбүз ар кимибиз биринчи очурөттө өзүбүз үчүн эле да. Куран окуганды үйрөндүңүзбү? Өзүңүз үчүн. Аны бирөөгө милдет да кылбаңыз, мактанбаңыз. Биз мынча жылда мындай Куран окуп калдык, аны тиң мактангандын өзү кереги жок. Сурап айтып коюш керек, мынча убакта үйрөндүм деп. Анткени Аллах Таала сиз менен биздин илимибизге, акылыбызга, амалыбызга муктаж эмес. Пайгамбар айтат: "Ал-илму фаридатун ала кулли муслимин ва муслимати минал махди ила лахд." Ар бир мусулман эркек жана аял киши үчүн бешиктен кабырга чейин илим алуусу парыз dedi. Бизге табиятты инсан кылып жаратып, мусулман кылып койгон Аллах Таала төрөлгөндөн өлгөнгө чейин илим алгыла деп атпайбы? Намаз окугула, Куран окугула, дин үйрөнгүлө, адам арам, сооп күнөө, шариятты жок дегенде өзүбүз окуп жаткан намазыбыздагы кемчилик каталарды оңдой турган деңгээлдеги маселелерди окуп үйрөнүп алышыбыз, Аллах Тааланын жалгыз экендигин, ага шерик кошпош керек, кандай болгондо шерик болуп калат, кандай болгондо ширк болбойт деген маселелерди ар бир инсан окуп үйрөнгөнгө аракет кылуусу керек туугандар. Аллах Таала Куран-ы Каримде айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ярфауллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражатин валлаху бима та'малуна хабир." Садақаллахул азим. Аллах Таала силердин араңарда ыйман келтиргендерди жана ыйман келтиргендердин ичинде илим берилген инсандардын даражасын Аллах Таала бийик кылып көтөрүп койду. Жана Аллах Таала силердин эмне амал кылганыңардан кабардар. Эми ушул жерде отурган баардыгыбыз Кудайга шүгүр, оозубузда келмебиз бар. Аздыр көптүр окуп аткан намазыбыз бар. Бирок илимге биз ар дайым көңүл бурбайбыз да. Бирок илимге көңүл буруп, жок дегенде жумасына бир жолу болсо дагы үзгүктүүсүз, токтоосуз илим алып турганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ар кимибиздин шартыбыз деле бар. Ол аны биз жалкообуз. Эмне үчүн? Анткени ал жерде акча жок, ошон үчүн. Эгер жумасына
1-2 saatlik iş var. Bir ayda 4 жолу же 5 жолу иштейт экенсиң. Айлыгы 15-20 мың болсо, көпчүлүк инсандар иштейт ошого барыпчы. А бирок жумасына bir жолу жок дегенде 1 саат болсо дагы шариятыңа, динге, өзүбүз үчүн, Куран үчүн, Алла үчүн окуп аткан намазымдын түптүү болуш үчүн деп жумасына 1 саат кел ушу Куран окуганды үйрөнөйүн, кел ушу намаз менен даараттын кемчиликтерин толуктайын деп диний сабакты үйрөнүүгө жумасына 1 саат бөлсөңүз, мисалы үчүн, Аллах Таала канчалан ажыр соопторду жазып коет да. Бирок биз сооп колго тийбегендиктен, картага түшпөгөндүктөн, чөнтөккө түшпөгөндүктөн биз соопко кайдыгенбиз да. Улуураак кишилер эми биз картайдык, тил катты, бели катты деп шылтообузда, жаштар биз азыр иштеп ичинде акча кылып алышыбыз керек. Бутка туруп алышыбыз керек. А бутка турган аталарыбыз, аксакалдарыбыз жаш кезибизде биз окумакпыз. Жаштык өтүп кетиптир. Таш чайнай турган маалда ошону кошо кылып кетиш керек экен дейт да. А карындык келген кезде кааласак, каалабасак деле Аллах Таала табияттан ушундай экен, көздүн нуру кетет, белдин кубаты кетет. Көпкө отурсаң буттарын тааныйт. Ар кандай учуру болот экен. Ошон үчүн экен өзгөчө жаш кезде окуш керек туугандар. Жумасына жок дегенде 1 күн, 1 саат, 2 күн, 1 сааттан бул айырмасы жок. Убакыт бөлүп окусак, ар кимибиз өзү үчүн. Анан паланча окутпай жатат, түкүнчө күнтөдат деп өзүбүзгө шылтоо издебейли да. Окуйм деген адам керек болсо сапа тартып болсо да окуйт да. Үйүн бала чакасынын кызматын кылып, 1-2 саатка аралдыраак жака барып болсо да окуп келет да. А бүгүнкү күндө шарт, Кудайга шүгүр туугандар. Сиздерди илим алыш үчүн мен Шамалды сайга баргыла, Ташкөмүргө баргыла, Кербенге баргыла дебеймин да. Окугуңуз келсе мына Централ мешитке келиңиз. Сабак берели. Ар бир катмар өзүнө жараша круг түзүп келе берсин да. Жашын улуураак кишилер болуп анан жаштарга кошулуп калса бир аз ыңгайсыз болушу мүмкүн да. Анда өзүңөргө ылайыктуу 5-6 адамды чогултуп, бир круг болуп келсеңиздер, bir күндү 1 саатты белгилейбиз, окуп беребиз. Кааласаңыз Куран окуганды үйрөнүңүз, кааласаңыз кепин бычканды, майыт бычканды, майыт жууганды үйрөнүңүз, кааласаңыз намаз дааратты үйрөнүңүз, кааласаңыз акыйдадан сабак берет, аны үйрөнүңүз. Кайсыл талабыңыз болсо, ошол талапка жараша сабак берилгенге мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан колдон келишинче окуңуздар, үйрөнүңүздөр. Дин ар кимдин өзү үчүн экен туугандар. Пайгамбарыбыз айтат: "Иqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi." Куранды окуганды үйрөнгүлө дейт. Куран окугула. Анткени кыяматта ким Куранды окуса, ошол кишиге шафаатчы болуп келет, ортомчу болуп келет дейт. Ал эми кыяматта туугандар, ата баланы коргойт. Бала атага болушпайт дейт. Дос достон, туган тугандан, эркеги аялын эркегин карабай турган күндө бүгүнкү күнү убакыт бөлүп үйрөнгөн Куран, бүгүнкү күнү убакыт бөлүп окуган Куран эртең кыяматта Аллах Тааланын алдында шафаат өтөп, ортомчулукка турат экен да. Роббим, ушул пендеңе бир аз райым кыла көр. Ушул жок дегенде жумасына 1 жолу Куран окуганды үйрөнчү эле. Bunun деле эл катары тиричилиги бар эле, мал кели бар эле. Ошону да бир аз саатка жыйыштырып, сен үчүн, дин үчүн деп убакыт бөлүп Куран окуйт эле деп эртең кыяматта Куран сиз менен бизге шафаатка өтүш үчүн бүгүн биз Куранга мамиле кылганды билишибиз керек да. Бүгүн биз Куран ачканды билбесек, ачкан менен ичинен бир тамганы таанып алсак, мына кантип окуйт жаман башкача экен деп жабып коесуң, мисалы үчүн, туурабы? Ошону үйрөнсө болот. Болгону 28 тамга. Ашпесе 3 ай ичинде Куран окусаңыз болот иншалла. Жакшылап окусаңыз 2 жыл ичинде Куран окуганды, Кураныңызды түшүнө турган деңгээлде арабча которгонду билсеңиз болот. Болгону бизден кичине мээнет керек, талап керек да. Куранга болгон мамиле керек, Куранга болгон сый-урмат керек, Куранга болгон мамилени бекемдеш керек. Ким Куран менен байланса, ким Куран менен жакшы мамиледе болсо, Куран кимдин сөзү? Алланын сөзү да. Аллах Таала менен байланышат. Ал менен Алланын ортосундагы байланыш бекемделет. Намаз окуган инсандар өзгөчө. Окуган Фатиха сүрөңүздү, окуп аткан Ихлас сүрөсүн,
окуп аткан Каусар сүрөсүнүн маанисин билбейбиз да, мисалы үчүн. Ошондуктан барыңыздарга айтарым туугандар, келиңиздер, окуңуздар, кары дебей, жаш дебей, жалгызмын дебей, жалгыз болсо деле келсеңиздер шерик табабыз. Күндүз убакыт жок болсо кечкисин кылабыз. Кечкисинде кол бошой атса эртең менен кылайлы. Кайсы убакыт ыңгайлуу болсо, группа кылып түзөлү дагы убакыт белгилеп алып окуйлам туугандар.